Баарыңыздарга кутман таң. Күндөр алмашкан сайын адам баласына жаңы ойлор, жаңы таланттар келе баштайт. Мына бүгүн дагы биз жыгач устачылыктын оор жактары жана жеңил жактары тууралуу сөз кылганы келдик. Биздин азизибиз Жуман Абдылаев азыр бизге көп нерсени айтып берет. Саламатсызбы, Жуман мырза? Жыгач усталыктын оор жана жеңил жактарын айтып берсеңиз. Эми оор жактары баягы кечкери станок менен алышып, мындай адамды кичине нерв станок нерв чарчатып коет. Оор жактары ошол эле. Мындай жумушу жеңил эле. Азыркы учурда бул эшиктин замок шайнерлерин салабыз. Азыр могул жагын, тиги жагын өлчөп алайын. Ал жерден Эки эле жагына тагылабы? Эки жагына тагылат, эки жерге тагылат да. Ар жагына бул баягы двойной эшик болот, буларчы. Анан эки жактан мага ачылат да. Эки жагына тең замок шайнерлер салынат. Бугай. Ошонун ортосуна, центрине. Кайсын басат? Ошону басайыр, ошону. Болот. Кенсиңизде мен. Могу жерге, центрине. Туура эмес болуп калган учурларда кандай кылса болот? Туура эмес кылган учурларда баягы местасын жылдырып башка жерге катырып койсо болот да. Жыгачта ошонусу жакшы да. Баягы пластиктерде андай катырган болбойт. Мына азыр Жуман мырза экөөбүз бул эшиктердин ачылып жабылышы үчүн бул темирлерден жасалган шарнир деп аталып коет, шарнирлерди кадап чыктык. Жуман мырза, айтсаңыз, бир ушундай эшикти жасаш үчүн канча убакытты сарптайсыз? Бир эшик примерно бир күн кечкери убакыт алат да, бир эшик. Краскалар менен болсо дагы бир күн кошулуп калат убактысына. Машинанын газын баскандай эле, резкий баса берсең өтө катуу кете берет. Ушундай эле да. Машинанын газын баскандай эле, акыры басса секирет. Болот, дагы. Бул жыгачтын бүтүшүнө дагы канча убакыт бар? Дагы эмнелерди кылабыз? Краскасы эле калды да туурабы? Бул азыркы учурда бул эми баягы эшик бүттү, болгону эшикти лакка даярдаш керек. Замазка кылып, замазка кылчылар замазка кылып, анан шлифовка кылып, эшикти лакка даярдасак, анан лактап, краскалап лакталат да. Ар бир кесип ардактуу деген сөзгө дагы бир жолу ынандым. Себеби сырттан карап турган адамга абдан жеңил көрүнгөн жумуш негизи кол менен өзү жасап көргөндө абдан оор экенин чындыгында билет экенсиң. Жуман мырза, сизге чоң рахмат. Дагы көптөгөн жакшы эмеректерди жасап, адамдарды кубандырып жүрө бериңиз. Силерге дагы келгениңерге чоң рахмат. Биздин жумушубузду баягы кыйын жумушубузду элге көрсөтүп, жыгачтан эмне жасалган бүт жумуштарды элге көрсөтүп, элге жеткирип коебуз деген оюңар үчүн силерге да чоң рахмат. Биз болсо сиздер менен коштошобуз. Кийинки көрсөтүүгө чейин аман туруңуздар. Айзада Сагыналиева, Эрбол Баястанов, НТС Таң Шола.